下生风，龙飞燕凤绕柱，麒麟望苍穹。那大蝴蝶儿红柴门，让我放纵穿越了时空。四合院里雕花窗，带回了儿时的梦。绿柳垂白蛐蛐儿叫，海棠花儿红，海棠花儿红，海棠花儿红。汉与青蛙护城河，抬眼看风致。我在那牌楼前，感受祖先的光荣。我属龙，站在这龙的京城。我属龙，站在这龙的京城。脚下时时传来的轰鸣，岁月这阵阵传来的热浪，它撞击着我的心，它撞击着我的心啊，它震颤着我的心。Айтқаныма сенбесеңіз, Чий мырзадан сурап көрсөңүз болот. Сен мага айтчы. Бул куроо жайга адам турууга болобу? Аны чечүүнүн кандай жолу бар? Албетте бар. Антпесе мен мында келип эмне кылайын? Куроо жайдагы маселени чечүүдөгү эң маанилүү нерсе суу. Менин айтканым боюнча жасаңыз. Сарайдын алдынан айланып, өзгөчө мамиле жасаңыз. Куроо жайдагы ысырап, жамандыктын баардыгы жоголуп, жакшылыкка жеткизет. Уктуңбу? Айылда суу болбосо болбойт деген элем го. Бул арыкты жасатамын. Айым, дагы бир нерсени сизге айтып коеюн. Суудан башка секиче маанилүү. Бул хан секиче улуулардын назарын алган. Эгер аны жакшы салдырсаңыз, айылыңызга бакыт, байлык уялап, үйүңүздүн дөөлөтү балкып, гүлдөп көкөлөйсүз. Жакшы салдыра албасаңыз, же окшобой калса, сизди коркутканым эмес. Куроо жайыңыз бүтүндөй куурап калаарына кепил жок. Сөзүңдүн төркүнү секичени жакшы салдыруу болдубу? Ушундайбы? Акылдуу экенсиз айым, дал ошондой. Эгер мындай боло турган болсо, башкасын кое туруп, биринчиден секичеге келели. Сен экөөң бул секичени кандай саласыңар? Лүй мырза, жакшы тартыпсыз, мыкты экен. Байкашымча падыша сарайына кирип көргөн сыяктуусуз. Айым, сиз көргөн экенсиз. Мен секичени ошондой калыбында сизге салып беремин. Андыктан өз көзүм менен барып дагы көрүшүм керек. Сизге чынымды айтайын. Ошол секиче үчүн падышанын сарайына 3 жолу бардым. Сиз жеңилүүчүдөй эмессиз. Айым, байкашымча Лүй мырзадан башка адам сизге секиче сала албайт го? Ооба, ошондой. Айым, сиз менен көрсөм болобу? Ага көрсөтүп коюңуз. Көз чөйрөсүн кеңейтсин. Көчүрмө. Эмне дейсиң? Луй төрө. Сиз ушул сүрөткө карап секиче салып чыга аласызбы? Ишенбейсиңби? Сага айтып коеюн. Мен бул секичени эч бир кынтыксыз кылып салып чыгарам. Луй төрө, сиз болгону сырткы көрүнүшүн гана тартыпсыз. Ичинде эмне бар? Мага жооп бериңизчи. Мындагы негизги таянгычы бошсам саалап турабы, же тескерисинче колго денеңе түшүп турабы?
Бул таяныштын диаметри канча болот? Мындай кичинекей денектин күчү тик өйдө түшөбү? Же бардык бурчу өйдөгө сүйөнүп турабы? Дагы айтсам, бурчтун өйдөгө сүйөнүсү тигил жакта болобу? Ага кармаган кармагычы же кысып турган кармагычы эмнени кармап турат? Луй төрө, эмне күнүңүз чыкпай калды? Мен сизге айтып атам. Сиз буларга жооп бере албасаңыз, секичени кантип эч кынтыксыз сала аласыз? Болуптур Луй төрө. Сенин мына бул көчүрмөң менен башканы алдап, секичени салганыңыз менен туурасын айтканда өзүңүздүн бетиңизге чиркөө болуп калбасын. Айымдын үй бүлөсүнө чоң балия алып келесиз. Бул жоопкерчиликти көтөрө аласызбы? Уаңмантаң, мага кыйынсынба. Сен өзүңдү киммин деп жүрөсүң? Макул, сен биларман бол. Ал деген илгерки секиче. Азыр сен шаарга окшоштуруп көр. Ким андай окшош кылып жасай алат экен? Эгер чын эле таба алсаң, мен сага жеңилгендей болоюн. Луй төрө, сөздү бурмалабай сүйлөңүз. Эгер чындыгында бирөө секичени окшош кылып жасаса, сиз чын эле жеңилгендей болосузбу? Анда сен азыр мага айтчы. Ал ким? Азыр кайда? Кана көрөлү. Ал мен, Уаңмантаң. Балакай, сен чынында алыңа карабайт экенсиң. Сен өзүңдү улуманмын деп калдыңбы? Көпчүлүк ач көздүк, ажал тамагы деген эмеспи? Ушундайбы? Айымга көрсөткүлө. Макул. Дал өзү. Хан сарайдагы секиче. Айым, мен сизге айтып коеюн. Бул хан сарайындагы секиченин калыбы. Эгер бир бурчу бир кыңылтак кирпичи кем болсо, бир жери окшобой калса, 30 жыл бекер жасаган эле болоюн. Кеттик. Иш жүзүндө мен көп нерсени көрдүм. Андагы оюм алардын жүрөгүн алуу. Аларды унчукпай макул кылган мына Уаңмантаң, Уаң кожоюн. Бири-биринен сурап баштаганда Луй төрөнүн оозу жабылды да калды. Анан калыпты алып чыкканда бүткүл зал тынчтана калды. Эмне деген керемет. Абдан жакшы. Черибиз жазылды. Ага, азамат экенсиз. Андай дебегиле. Бул жумушту колго келтирүүгө Лао Шиау чоң илиш кошту. Дагы Шыңырдагы мага 2 күн Мени жардамдашты. мактабай эле коюңуз. Мен болгону сизден өнөр үйрөндүм. Теңир жалгап, оозубузду ашка тийгизмек болдук. Менимче Луңжиңдегилердин салымы бар экен. Кудай колдоптур. Даню. Макул.
Бул курожа ээсинин кепил каражаты. Бир бөлүгүн бөлүп берели. Убакыт да жакындап калды. Лунжилдегилер жакшылап майрамды өткөзүп алсын. Данию. Ал. Датан, шыңыр, келгиле. Мына бул экөөңдүкү. Рахмат сизге кожоюн. Алып ал. Ар кайсыга коротпогула. Сарсана болбоңуз. Мунун бардыгын мен апама алып барып берем. Тесинен жүгүр, Лаусүң. Мына бул сеники. Балаң бар. Сага 2 акча ашык берилди. Жок, болду. Эмнесине тартынасың? Айтканым айткан. Алып ал. Рахмат. Чоң рахмат. Сиңдим, И, бер кел. эмне жумуш эжеке? Мына бул сеники. Ала кой. Кайдан менин үлүшүм болсун? Сен үлүшүң эмнеге болбосун? Сен дагы Лунжиндин адамы болосуң. Ала кой. Рахмат ага эжеке. Анда мен жумушума бара берейин. Макул. Лаушау. Сенин үлүшүң көп болду. Мына бул сеники. Акчанын укпааныма канча болду? Азыркы күндө алтын күмүш али да болсо өтүмдүү. Ал эми кагаз акча дегениң эч нерсеге арзыбай калды. Менимче акчаны барыңар алдыңар. Вакыт өткөрбөй жазында материалдарды даярдап, жумушчу кабыл алып машыктырып, жумушту кылдат иштеп, Лунжинин атак аброюн биздин шааргыдан чыгарайын деп ойлоймун. Балмуздак сатамын. Агай дагы уну айдап келдиңизби? Ооба. Яыр. Унага отургун келдиби? Бүгүн болбойт. Азыр жумушум көп. Башка бир күн ойнотоюн. Ой, биздин Яырдын мурчуя калганын кара. Болду. Жылмая кой. Агайың сага сонун нерсе берет. Вау, глюкоза. Жүрө кой, жүрө. Лео эжеке, шашып калыпсыз. Ооба. Кийинки жолу мага гүл алып келип бериңизчи. Макул. Яыр, кыз баланын башкалардан бир нерсе сураса, уят болот. Антпе балам? Агай мени жакшы көрөт. Бул баланы кара, кантет өзү. Лео эжеке, муну сизге берейин. Кайнаган сууга аралаштырып ичсеңиз, ден соолугуңузга жакшы болот. Мага да бересиңби? Уят го? Жумушуңуз жасай бериңиз. Бул ким? Менмин. Кирсем болобу? Кириң. Жок, дарыгер Турбаева, Уаң мырза. Бүгүн бул жакка келүүгө убактың болдубу? Бир аз отура турайын деп сизге жолтоо болбостурмун. Кел бул жакка отур. Уаң мырза, сиз курулушта да иштейсиз. Анан дагы күндө китеп окуйсуз. Оңой эмес. Негизи сиздин бул китебиңиз эски тилде жазылган. Аны көрүп түшүнүү оңойго турбайт. Чынында моюн калам. Эмнени жасасаң ошонун камын ойлойсуң. Ушул аркылуу тамак жеп отурабыз го. Бир жылдан бери бул китепти канча жолу окудуңуз дейм да? Канча жолу? Ооба. Канча көп окусаң да жетпейт. Мындагы билим өмүргө жетет. Ойбой. Чынымды айтсам, сиз менен таанышкандан кийин бир ишти түшүнгөндөй болдум. Мурун сиздер сыяктуу курулуш жаатын иштегендерди өжөр адамдар, окубаган адамдар деп карачу эмесмин. Бирок азыр андай карабай турган болдум.
Сиз чоң билимдин ээси, өнөрлүү адам экенсиз. Бул эмне дегениң? Сендей улуу окумушту мени минтип мактап турсаң, кайсы болот экенмин? Чын айтам, чындык. Айткандарым чын көңүлүмдөгү сөзүм. Сиз бүгүн чыныгы кичпейилдик кылдыңыз. Уаң мырза, бул жакка көпкө турбасымды айтып коеюн деп келдим. Эмне болду? Бир жакка кетесиңби? Иш жүзүндө мен Бейжинди жакшы көрөм. Сиз менен да жакшы болуп кеттим. Мындагы 4 бурушту айлананы таптакыр кыйбайм. Бирок мен келечегим үчүн ушул жактан кетем. Келечегиң үчүн болду го. Болуптур, сен 30га келип калдың, үйлөнүшүң керек. Ушундай. Уаң ага, сизди ага деп чакырсам болобу? Сен кетем деген сайын мага аябай жакындай сезилип атасың. Ага, сиз менен таанышкандан бери сиздин адамгерчилигиңизге таң бердим. Мен ушул айылда 1 жылдан ашык убакыт турдум. Мурун таарынтып койгон учурларым болсо, кечириңиз. Бул эмне дегениң? Сен биринчи аскер кийимин кийип, ичимдик сасып, уну айлап сакчыларың менен чогуу келгениңде мага жаккан эмессиң. Анан сен бул айылга көчүп келгенден кийин мындай кылмыш кылгандар менен талаптаногондор жаныбызга жылыбогондой болду. Сиз мени эшик күзөтчүсү кылып алыпсыз го? Жок. Эмне болду? Бактыңдан эгин издеп, өлчөмүнө келе турган бир талын араң таптык. Тиен кожоюнда бар экен. Бирок ал киши тапшырып койгон адамы бар, сатканга болбойт деп койду. Бул шаарда мындай чоң курулушту бизден башка эч ким иштетпесе, ким бул даракты иштетет дейсиз? Лаушыбау, буга кандай карайсың? Демек бул түшүнүктүү. Биз оң түштүктөгү даракты иштетебиз. Азыр согуштун учуру, сырттан дарак киргизүүгө болбойт. Сөзсүз бирөө кысымга салып коюшу ыктымал. Устат, боек койсок байкалбайт. Башка дарак деле колдонсок болот го? Эмне деп турасың? Сага канча жолу айтам, бул иш деген айылдагы чоң курулуш. Сөзсүз чыныгы заттарды иштетишибиз керек. Бул ушул айылдагы эң чоң көрүнүктүү курулуш. Мен ката кетирдим, устат. Сага айтып коеюн. Датан, мындан кийин дагы ушундай сөздөрдү айта турган болсоңор, дароо караныңарды көрсөтпөй жоготкула. Деместиби. Биринчиден эмне кылабыз? Ушуга токтололу. Мына курулушту баштайбыз. Керектүүлөр аз, жумуш иштегендер да жетишпейт. Эмне болду сага Лаушыбау? Чакыр деген адамдар чакырдыңбы? Чакырдым. Чөө мырза, Ма мырза, Уяң кожоюн бардыгына бардым. Бардыгы тең тетир карашты. Бул жерде бир мандем бар. Ой, Шибайым, мында кантип келип калдыңыз? Ойбой, ушуну ойлоп үйдө отура албадым. Уаң кожоюн, жаз чыгып калды. Күн да жылыды. Сен курулушту качан баштайсың? Айым, өзүңүз да караңыз. Жерди тегиздеп жатабыз. Уаң кожоюн, жаман айтпай жакшы жок дегендей, сен мени алдап кетпессиң. Бул эмне дегениңиз? Курулушта баштасак, болду, асмандан Теңирим бизди колдоп турат. Алдамчылык дегенди билбейбиз. Ага дитибиз барбайт. Мына ушул сөзүңдү угуп көңүлүм жайлана түштү. Ошондойбу? Жүрүңүз. Айым, бул жер чаң. Көрүп коюп эле кетели. Уаң кожоюн, сага бир нерсени эскертейин. Айтыңыз. Сиз секичемди тезирээк салып бериңиз. Секиче айлананын көркү эмеспи? Аны көрсөм көңүлүм ордуна келет. Сиз айткандай болсун. Анда мен кетейин. Жолдон абайлаңыз. Абайлаңыз. Бул ишти карабайсызбы? Айым минтип кыйнап турса, керектүү буюмдар менен жумуш иштегендер жетишпейт деги. Бул курулушту кантип баштайбыз? Ошондой. Жок дегенде 5 ири дарактын данеги болуш керек. Болбосо секиче кантип салынат? Шыңыр, жүрөк,
барып келели. Дагы барасыңбы? Керек жок. Анын кыйчайганына ишенбейм. Жүрү. Тиям мырза. Уан мырза, сизди кайсы шамал айдап келди? Кел, отуруңуз. Чай куйгула. Чай ичиңиз. Уан мырза, кандай иш менен келдиңиз? Тиям мырза. Сиз мага чынын айтыңызчы. Мына бул зор дарактарды мага сатпашыңызды Лүй мырза тапшырдыбы? Бул эмне дегениңиз? Мен эмнеге анын айтканы боюнча жасайт экенмин? Мен сага айттым го. Бирөө күрөөгө акы тапшырып кеткен. Аны 2 адамга сата албаймын. Менимче Тиям мырза. Сен эч нерсе айтпай эле кой. Болуп тур. Ошондой эле болсун. Уан мырза, бул акчанын ээси эмес. Уят болду. Чын айтам, уят болду. Тиям мырза. Мурда Луңжи сизге кандай карачу эле? Мырзанын курулушу көп, материалдарды көп, иштетет деп ойлой көрбөңүз. Биздин Луңжи бирден бир баш көтөргөн болсо, өкүнгө менен ордуна келбейт. Эмне болду? Уан мырза, айтканың туура. 2 айылдан көп жылдык берекеси үчүн сизге бир жол көрсөтөйүн. Айтыңыз. Менин оюмча бул курулушту алиге Лүй мырзага берип койсоңуз баарыбызга жакшы. Мен Луңжиге да жумуш табыларына сөз беремин. Акча табылат. Мен башкага кош кабак көрсөткөн менен сагайдан көрсөтөйүн. Ушундайбы, Уан мырза? Болуптур. Мен түшүндүм. Баарыңар биргелешип мени келесоо көрөсүңөр. Мындай болсун. Лүй мырзага айта бар. Кысым жасап курулушту алам деп кыялданбасын. Сенин ири дарагыңда ордунда жатып чирип кетсин. Ушул сары чоң дарагым 1000 жыл жатса да чиребейт. Эмне болду? Харамтер болдубу? Ушинтип да соода азайып устат. Ошондой баасын жогору келтирип да сатпайт. Анан уялбай дагы бул курулушту Лүй мырзага берип койгула дейт. Көрдүңөрбү? Максаттары анык экен. Алар биргелешип алышыптыр го. Бул Бейжин шаарындагылар Лүү мырза менен сөз сүйлөшүп алса, биз кантебиз? Бул курулушту иштөө кыйынга турганы калды. Мантаң, болбосо аларга жол берели. Бул эмне дегениң? Сен дагы аларга кошулуп атасыңбы? Айткан менен азыр эмне пайда? Мен мындайдан коркпоймун. Ушундан да коркобузбу? Ооба десең, ошондон да коркобузбу? Бирок азыр айла барбы? Жерди тегизеп, жумушуңарды иштей бергиле. Айласын өзүм табам. Макул, анда сен амал караштыра бер. Жүргүлө, биз жумушка кеттик. Кел. Устатың чын эле жок экен. Ал эрте туруп кеткен. Тез кел. Кел. Карачы. Бул сүрөт тарткыч жабдыкпы? Мурун көрбөптүрмүн. Бул Россияныкы. Фулай, сүрөт тартканды үйрөндүңбү? Ишенбейсиңби? Эч ак эле үйрөнүп алгам. Кел. Мында тур. Сен сүрөткө тартып коеюн. Фулай, жакшы тарта аласыңбы? Албетте, мен сени баарынан сулуу кылып тартып коемун. Макул. Анда мени сүрөткө тарт. Кинодогу же жарнамадагы жылдыздардай тарт, Маселе жок. Сен жакшы тур, Биринчиден нурун теңеп алайын. Болуптур, макул. Муну бир аз бийигирээк. Жакшы. Кыймылдаба.
тарттыңбы, Фулай? Чындыгында сүйкүмдөсүң. Акмак бала. Байкагыным, карай берип түшүңө кирип жүрбөйүн. Түшүмөн кетпесең жакшы да, анда күндө түшүмдө көрүп жүрмөкмүн. Акмак бала. Көңүл бір, қана, мені қара. Bir az жылмай. Тарттым. Ай. Фулай, сенин мындай зирек экениңди билбептирмин. Эжеке, мурун мен акмак корой деп ойлоп жүрдүм беле. Иш жүзүндө мен сага айтайын, мен зирекмин. Чын айтам. Бул жабдык менен сүрөт тартканды аз күндө эле билип алдым. 3 күндө сүрөт жууганды үйрөндүм дегендей. Устатым мени дагы ишкер, зирек деп мактаган болчу. Анын үстүндө мен шакирттикти бүтөйүн деп калдым. Шакирттиктен кеткенден кийин азыркыдан да көп убакыт жатабамын. Келе жаткан жылы 18-ге толом. Мен сени багалам. Эмне дейсиң? Мен сени жакшы көрөм. Фулай. Сенин апакеңе көз карашым түз. Билесиң, буга апакең да ыраазы. Мындан кийин мындай акмактын сөзүн сүйлөбө. Мен кеттим. Сүрөт чыкканда мага жеткирип бергенди унутпарсың. Макул. Тоғызынчы қора, су ап келдім. Жо мырза. Жо устат, келдіңіз бе? Ордуна коюп коюңуз. Сиз укмушсуз го? Биздин жей турган тамагыбыз жок турса, сиз булак суусун ичип жатасыз. Эжеке, сиз эмне демекчисиз? Сизге да алып берейин? Ойбой. Бул булак сууну мурун падышалар ичиптир. Биз кедейлер башкалардын кирин жууп күн көрүп жатабыз. Ага колубуз жетпейт. Элейбе эжеке, сизден бир сөз сурайынчы. Мен ушул айылга көчүп келгени мени жактырбай сүйлөйсүз да жүрөсүз. Ошончолук мен сизге эмне жамандык кылдым беле? Эч нерсе жасаган жоксуң. Айтор сен мага жакпайсың. Ошондо менин кайсы жерим сизге жакпайт? Айтыңызчы. Анда өзүң айтып көрчү. Мен эмнеге ушинтемин? Мен сизге бир кеңеш айтайын. Сиз али жашсыз. Өзүңүз ушундай абалда турганда эртерээк бир эркектин этегин кармап алсаңыз жакшы болот эле. Эй! Бул эмне дегениң? Мен күйөөгө чыгамбы, чыкпаймбы? Сен кандай жумушуң бар? Макул, макул. Чын эле менин кандай ишим бар. Бирок сиз күйөөгө чыксаңыз күн көргөнүңүз жакшы болобу дегеним да. Минтип ызычуу салбайсыз. Мага да одураңдап сүйлөбөйт элеңиз. Сен кандай адамсың, а? Мен качан ызычуу салыптырмын? Айтчы. Мен качан ызычуу салыптырмын? Тамашалаганым эмеспи? Эч нерсе айтпагандай болоюн. Мен атыма жазып кой, айлыктан берейин. Макул. Эй, ушинтип да тамашалайбы? Токто! Жоо дарыгер, кайра келдиңизби? Жеңе, саламатсызбы? Агам келдиби? Ал дагы бир жерде шашпай жүрөт да. Жумушуңуздан калбаңыз. Мен үйгө кире берейин. Сиңдим, жумуш издеп келдиңби? Ооба, азыркы убакта кийим тиктиргендер да азайып кетти. Жообу кимиң? Сиңдим. Жанаракта жоо дарыгер экөөң анчалык эмне айтыштыңар? Эжеке, айтыңызчы, аны минтип айткан туурабы? Мен жашмынбы, кармынбы, мунун мени менен кандай иши бар? Ал сени мактап турго. Ага эмне анчалык тарындың?
Бул курагыңда бирөөлөр мактаса кубанышың керек. Кубанышым керекпи? Сен анын сөзүн жарымын гана уктуң. Жаш жылы кезиңде бир күйөө таап, турмушка чыгып ал, болбосо күндө ызы чыгарып жүрөсүң дейт. Бул эмне мактаганыбы? Жоо дарыгер туурасын айтыптыр. Сен дайыма эле ызы чыгарып жүрөсүң го? Ой, сенин бул эмне дегениң? Сен жаз маалындагы мышыктарды билесиңби? Үй күшөр кезинде алар дагы сен сыяктуу болуп калат. Кайдагын сүйлөбөңүзчү. Анын бул сөзү ушундай маани береби? Анда аны кечирбейм. Ай, ойбой, ай бул деме. Жетишет. Жоо дарыгердин бул жакшы ниет менен айткан сөзү. Мен сага эртерээк айтайын деп ойлогом. Тиянин кайтыш болгонуна көп жыл болду. Өзүң жалгыздыгыңды тишиңе катып келесиң. Тияндан жакшы жолукпады го. Тиянин канча жакшы дегениң менен ал бул жарык менен коштошкон. Өзүңдө да жаман кыялдарың бар. Такыр эле адамдарды жаныңа жолотпой келдиң. Кимде андай ой бар? Жалган айтпаңыз. Менин андай оюм жок. Болду эми. Жашырба. Мени билбейт деп жүрөсүңбү? Анын эшигинин алдында ким жүрөт? Жумушуң бар болсо да жок болсо да сөзгө кошосуң. Күндө канчада келди, канчада уктайт. Мунун баарын билесиң. Анын үстүнө анын жанында шынарлап жүрөсүң. Аны тийишүү дебейт. Билесиңби? Ага жакындоо дейт. Андай эмес. Жалган айтасың. Ал дал келип калган чыгар. Дагы дал келип калган чыгар дейт. Ай. Жоо дарыгер менимче жакшы адам. Өзү маданияттуу, адептүү. Анан калса дарыгер. Туура. Ал жакшы адам. Майор. Абдан билимдүү дарыгер. Ал мени кантип жактырсын? Ага бир нерсе айтуу кыйын. Анда-санда сага бир нерселерди берип жүрөт. Сени абдан сулуу деп мактайт. Анын алдында сен мөлтүрөгөн жапжашсың. Балким анын көңүлүндө сен болуп жүрбөссүң. Болуптур. Анчалык жоорубаңыз. Эжеке, сизге айтып коеюн, бул мүмкүн эмес. Кандайча мүмкүн эмес? Кечиресиздер. Жоо дарыгер ушул жерде турабы? Сен жоо дарыгерди издеп атасыңбы? Ой. Лан. Сен бул жакты каяктан таптың? Ушул жерде иштер менен жүргөм. Анан сени көргүм келди. Чири. Карасаң, жолу ары менен кол кармашканын. Байкашымча өтө жакын окшойт. Ал ким болду экен? Келинчегиби? Ошондойбу? Мурун уккан жок элек. Айткан менен баары бир. Ай, эмне болду сага? Бирөөнүн терезесин шыкалаба. Келинчеги экен. Экөө кучакташып турат. Уятсыз. Сага эмне болду? Ары бери басып. Курулуштан бир нерсе болдубу? Эркектердин жумушу, сен аралашпа. Макул, аралашпайын. Болдубу? Секичени кандай салууну ойлонуп атам. Анчалык ойлоно бербе. Эрте жатып эс ал. Эне бала экөөбүздүн тирегибиз сенсиң. Сенин ооруп калганыңа болбойт. Мага эч нерсе болбойт. Сарсана болбо. Мантаң, сага бир ишти айтайын. Эмне иш? Бүгүн короодон жоо дарыгердин келинчегин көрдүм. Сулуу экен. Дагы эмне жумуш экен десе. Лаужо келинчеги экөөнүн Нанчиге кетмекчи болгон эч ак эле мага айткан болчу. Лаужо аны менен кете албастыгына көз жеткендей. Баса, ал экөө кучакташып үйүнө кирип кеткен. Кайра чыккандан кийин кыздын көз жашы оны талаа куйлат.
жоо дарыгерчилигине кетет бекен? Адам кыйбайт экен. Батыр акысын кыйбай турасың ба? Жоо дарыгер жакшы адам. Мен оорусам айыктырып берет. Короодо аскер адамы болсо башкалар жазганат экен. Ушул жылы бизде эч ким келип шылдыңдабады. Сага эмне болду? Болду эми карай бербе. Карай берген менен пайда жок. Аны менен секиче салганга болбойт. Анын үстүнө кыска. Мантаң, канча күн болду? Айла табылбады. Менин оюмча, баарынан кур калганча кичине жол берели. Эмне демексиң? Тиян кожоюн сизге айтты эле го. Луи мырзаны чакырып сүйлөшүп көрбөйлүбү деп. Мен конок чакырамын. Бирок ана эмес. Дагы эмне болуп кетти? Эшикти ач. Бул ким? Биз оң түштүктөн келдик. Бир аз зарыл жумушубуз бар. Барып көрчү. Келгиле, үйгө киргиле. Кожоюн, сен бул короонун кожоюну болосуңбу? Ооба, мен кожоюнмун. Мартабалуу меймандар, кандай буюмдарыңыздар бар? Кандай гана заттар. Чоң жакшы буюмдар. Кожоюн, салабаттуу маңдайыңызга карап, чоң содада иштей турганыңызды көрүүгө болот. Мен да бир чоң соданын жакшы содагеримин. Мени менен иштейсизби дегеним? Ушундай да жакшы иш барбы? Айтчы гана угайын. Чоң ири дарак материал. Аласызбы? Ири дарак? Чоң материал? Материалды алып келдик. Сыртка чыгып көрсөңүз билесиз. Алып келдиңерби? Тиян мырза, өзүңүз көрүңүз. Чын эле ири дарак экен. Кайдан алып келдиңер? Жакшылап көрүп ал. Бул аскер унаасы. Негизи сураштырып эмне кыласың? Тиян кожоюн, өзүң да көрдүң. Бул жакшы материал. Кайдан алып келгенди сага айтпай эле коеюн. Түшүндүм, уктум, бирок... Эмне бирок? Бул начар материал деп турасыңбы? Канчага аласың? Туура, жакшы дарак. Негизи мен карасам, мындай иштесек... Тиян кожоюн, сага айтып коеюн. Аласыңбы же жокпу? Мен алсам да анын узундугун билишим керек го. Туурабы? Бардыгы окшош. Узундугу 5 метр. Аны өлчөп эмне кыласың? Ошентсе да дагы көрөйүнчү. Токто. Ушул жумушка да эзип кертип отурасыңарбы? Ал алабы, албайбы? Эгер албаса кеттик. Жарайт. Аласыңбы, албайсыңбы? Акчаны чыгар. Алайын дегем, аламын. Бирок колум кыска болуп турат. Колуң кыска болсо ала албайт экенсиң. Ала албасаң эрте айтпайсыңбы? Убактыбыз текке кетип атат.
Жүргүлө. Эй, жаман кедей. Даракты сатып ала алсаң, анан эмнеге дарак заводун кургансың? Тургула нары. Сени шашпа келжирек. Каракчылар. Кайдагы даракты тартып алды экен. Бир унаага толтура ири даракты жүктөп алышыптыр. Мындай адамдар падышанын казынасын казуудан да коркпойт. Сен эртең эрте чыгып, дарак саткан базарын арала. Алар тигил дарактарды кимге сатты экен билип кел. Макул. Убаң ага. Жоо мырза, кайра келдиңерби? Агабыз сизди жумушка салаарын ойлопмун. Мен андан пайдаланбасам, аскер автоунаасы менен аскерлерди кайдан табамын? Ага, айтпай эле коюңуз. Сиз тапкан мына бул экөө укмуш экен. Оюнду келиштирип ойноду. Сезишкен эмес чыгар. Сезген жок. Бирок тиян какпаш жооп айтканга даяр экен. Жолубуз болгондой, бирок дарыгер ага жол бербеди. Бирок сезип калбаса болду. Жоо мырза, бүгүн сени бара кылып койдум. Мырзалар, луңжи силерге жакшы шарап даярдап койду. Жүргүлө. Жарайт, үйгө кирели. Жарайт. Дагы учурашып коет го. Оюн аяктады. Болду. Сөздү токтот, үйгө киргиле. Жүргүлө. Датан, кезек сага келди. Жарайт.